Adam kurbayı geçen bir çok Жалал-Абад шаарынын Спутник аймагындагы бул курулуш мыйзамсыз жүрүүдө. Мындай пикирин билдирип тургундар 7 каналга кайрылышты. Алар техниканын ызы чуусунан тынчтык жоктугун, үй ичтери да чаңга толгонун айтышат. Ошол эле учурда турак-жай документтерсиз башталып жатканын билдиришет. Анан бизге условия таптакыр жок болду. Балдары сыртка да чыга албайт, үйдө да отура албайт. Үйдө да шум, сыртта да чаң да ушундай. Бизге биздин маалымат жок. Мисалы кайсы компания, бир компания сатып алды дейт. Ошо компанияга бузопада эч кимден уруксат кагаз, мындай биздин жашоочулардан ушундай болуп атат деп эч ким эч кандай суроо болгон жок. Биз билген жокпуз. Биздин эми талабыбыз бизге условия керек да. Жашагандан кийин условия менен жашашыбыз керек да биз дагы. Домдо жашап атабыз деп эле жер үйлөр болбогондон кийин. Ушул тапта аталган жерде жер тегиздөө иштери жүрүүдө. Мында тургундар отургузган бир нече дарактар да кыйылып жатат. Тегиздөө иштеринен кийин 9 кабаттуу заманбап турак-жайдын курулушу башталары күтүлөт. Бул тургундар үчүн балдар ойноо аянтчасы, суу маселеси сыяктуу көйгөйлөрдү жаратат дешет. 9 этаж үй салбасын, бизде өзүбүздө жителдер көп. Бул жерге 9 этаж үй салса, анда канча житель болот? Детский площадка жок, каяк ойнойт. И тем более мына жер вообще слишком кичинекей да, мына көрдүңүздөр. Мына жерден мына жерге чейин эч канча место жок да. Мына айнегим ача албай турам мен ысыктачы. Кичинекей балам бар 7 айлык колунда. Ушул жерге чейин ограждение кылышат экен. Эми казып ушинтип башталып жатат. Бул 9 кабаттуу үйдү курууну пландаган Магнат курулуш компаниясы жакында эле ишмердүүлүгүн баштаган. Наразычылыгын билдирген тургундар менен компаниянын өкүлү жолугуп, жердин кызыл китебин көрсөттү. Алдыда кайрадан эки тарап дагы маселени сүйлөшмөй болушту. Бул жак чыкпайт дейт. Канализация жак чыкпайт дейт. Казан очок куруп бергиле. Болду, ошонун документалиясын айткыла, биз протокол түзүп, ошону бүтүрүп беребиз дедик. Була хорошо деди. Туурабы? Жакшы сүйлөштүк да. Среда күнү буюрса чечиле турган маселе болду да. Магнат курулуш компаниясы курулуш ишин баштоо үчүн жер тегиздөө иштерин жүргүзүүдө. Деген менен компаниянын ушул тапта 9 кабаттуу үйдү курууга уруксат кагаздары жок. Ушул кездери эки тең инспекцияга документтерди даярдап жатышыптыр. Курулуш иштери башталганча уруксат кагаздары да даяр болот деп ишендирүүдө. Эже мен көрсөттүм деп атам, бул жакта көрдү акам, мына көрдү. Ошону бияка деле каналга көрсөтүп. Азыр жок, мен каяктан билем канал келип калышын. Жок, мен жана келди деди, канал келген жок да. Мен айтып коюн. генеральный але немесин көрдүм, не? Чертеж. Ооба, чертежди көрсөттүм. Уруксатын көргөнүм жок. Аман Троот деп бемелес көрсөттүк, Аман Троот фирмасынын Аман Трооттун курууга уруксат деген немеси бар, бул лицензияларды көрсөттүк да. Анда мэриядан алгансыңар ба? Азыр биз берди биринчи тегистейбиз. Тегистеп жөн эле азыр курулуш башталган жок. Бул вообще курулуш деп ойлобогула да азыркы учурдачы. Жөн эле тегистелип атат дейли. Биз тегистейбиз. Тегистеп бүткөндөн кийин анан нормаларды өзүбүз карайбыз. Шаар аймагында көп кабаттуу үйлөрдү куруу 2017-жылдан тартып жанданган. Андан бери курулуш компаниялары көбөйгөнү менен арасат жолдо турган курулуштар элди да түйшөлтүүдө. Калаанын чак ортосунда жайгашкан аэропорт бийик кабаттуу турак үйлөргө чектөө коет. Айрымдары курулушу бүтпөй туруп эле батирлердин бир тобун сатып жиберишкен. Шаардыктар плансыз туш тарапка курулуп жаткан үйлөрдү иреттөөгө чакырышат. Менчикке өтүп кеткен жерлер дагы бар да. Менчиктен ээси болуп калганында ал киши өзү билет экен да. Эмне кылыштычы? Строительный компания келип туруп биз ошол жерге дом курабыз, эмне кылабыз, өзүң билебиз. Акчасын берейин деп туруп сатып алып атат ошол жерди. Анан могу шаардык ген планга туура келбей калып атат да. Мунун алдын ала турган убактын уже өткөрүлдү шаарчы. Эми кайра башынан баштай турган болсо, айрым ушу курулган мыйзамсыз жердеги курулган курулуштарды токтотуш керек да. Экотең инспекциянын жыл башындагы маалыматы боюнча Жалал-Абад шаарында курулуп жаткан 20дан ашуун көп кабаттуу үйдүн болгону 3-өсү мыйзамдуу. Калган турак-жай компаниялардын иши сотто каралууда. Буга чейин алардын курулуш иштерин токтотуу боюнча эскертмелер берилген, бирок ага карабай азырда курулушу уланып жаткан турак-жайлар бар. Шаар бийлиги аэропортту жылдыруу демилгесин көтөргөн, бирок алда качан ишке ашаары белгисиз. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.